Баарыңыздарга салам. Мурунку чыгарылышта биз гинеколог Элнур айым менен учурда кыздар кайсыл көйгөй менен көп гинекологко кайрылып жаткандыгын жана ал ооруларды кантип дарылоо керектиги тууралуу маек курганбыз. Ал эми сизге кызык болсо, эгерде сөзсүз түрдө төмөндө жайгашкан шилтеме аркылуу окуй аласыз жана дагы көрө аласыз. Ал эми бүгүн Элнур айым менен төрөттөн кийинки көйгөйлөрдү жана ошол проблемаларды кантип чечүү керек, ушул тууралуу сүйлөшөбүз. Эч када алыстабай туруңуздар. Манайдын бузулушу, пат-паттан ыйлактоо, ушундай симптомдор кирет. Ичти киргизүү үчүн атайын массаждар бар. Муну ошол кош бойлуулук учурдан алдын алса болот да. 2-3 жылда бир көрүнгөн аялдарда бар экен. Симптом жок болсо, эч кандай көйгөй жок болсо, жүрө берген аялдар бар экен. Үй шартында дарылоого болот, бирок убактылуу гана. Учурда Кыргызстанда кыздар дагы, айымдар дагы канчалык деңгээлде өзүнүн ден соолугуна көңүл бурушат, ошол менен катар эле кайсыл оору менен көп сизге кайрылып жатышат? Чындыгында аябай эле аз. Ооруп жүрсө деле аялдар кайрылышпайт. Качан өтүшүп кеткендей кайрылган учурлар болот. Эгер убактында симптомдордун башталган убагында келсе, бул дарылоо дагы, текшерүүдөн өтүү дагы жеңилирээк болот. Жана дарылоого шанс, эффект көбүрөөк болот да. Биздикилер өткөзүп салышат. Мен кээде өзүм баракчаман сурап берип турам. Канча жылда, канча убакытта бир көрүнүп турасыңар десем, даже бир жылына бир көрүнбөгөн, 2-3 жылда бир көрүнгөн аялдар да бар экен. Симптом жок болсо, эч кандай көйгөй жок болсо, жүрө берген аялдар бар экен. Бирок андай туура эмес го дейм. Өзүнүн ден соолугуна кам көрүп, жылына же 6 айда бир көрүп турган бул жакшы көрүнүш. Учурда көбүнчө ошол энелик бездин кистасы менен көп жабыркашат. Бул жаш кыздарда деле жана төрөт курактагы аялдарда деле көп кездешет. Көбүнчө тукумсуздук менен дагы көп жабыркашат. Бул ошол тукумсуздук эмнеде болушу? Бул дагы гормоналдык бузулуулардын натыйжасында, өнөкөт сезгенүү оорулардын натыйжасында пайда болот. Мисалы, дарылап кетсе болобу? Дарылап кетсе болот. Гормондорду тапшырып, тиешелүү гормондорду тапшырып, ошо жараша дарылоодон өтүп, алдын алса болот. Көпчүлүк кош бойлуу айымдарга суроо салсак, эң көйгөйлүү проблемалардын бири бул ошол геморрой болот экен да көпчүлүк учурда. Анан ошол геморройду кантип алдын алса болот, жана дагы эгерде ошол ооруга кабылып калганда аны кантип дарылаш керек, ушул жөнүндө кененирээк айтып берсеңиз. Геморрой бул биздин ички органдарыбыздын, кан тамырларыбыздын өсүп жаткан жатындын натыйжасында, кысылуусунун натыйжасында пайда болот. Жана төрөт учурунда, толгоо учурунда дагы көп стресс алат организм, ошонун себебинен дагы пайда болушу мүмкүн. Көпчүлүк учурда бул геморрой заңда кандын пайда болушу, былчырдын пайда болушу менен, геморройдун кычышуусу менен, арткы анус каналыбызда ыңгайсыздык менен жана геморройдун жайылып кетиши менен байкалат. Мунун сөзсүз түрдө алдын алыш керек. Проктологко барып консультация алыш керек. Көбүнчө кош бойлууларда гормондордун натыйжасында, прогестерон деген гормон натыйжасында ал кош бойлукта деңгээли күчөйт. Ошонун натыйжасында ич катуу пайда болот. Ошондон кийин да байкалат. Бул ич катууну, запордун алдын алса, геморрой дагы жеңилирээк болот да. Ошол эле көпчүлүк айымдар кош бойлуу учурунда ич катуу аркылуу геморройго дагы туш болуп, барганда ооруларга туш келип калат да. Ошол ич катууну кантип алдын алса болот? Бул эми диетаны кармаш керек. Сөзсүз түрдө тамактануудан алдын суу ичиш керек, жылы суу ичиш керек. Сууну көбүрөөк колдонуш керек. Күнүнө 1,5-2 литр суу ичиш керек. Ун азыктарын, бышырыктарды, дрожждон турган бышырыктарды азыраак колдонуп,
жашылча, мөмө жемиштерди көп колдонуш керек. Демек ошентип гана Алдын алса болот. Көпчүлүк айымдар кош бойлуу кезинде кайсыл бири төрөгөндөн кийин стресске кабылышат да. Анан ушул стресстен улам көпчүлүгү баягы үй бүлөдө кээде уруш талаш болуп кетет дегендей түшүнбөстүктөр болуп кетет. Анан бул стрессти негизи кантип жеңиш керек деги эле ушул стресске кабылбай коюу мүмкүнбү? Төрөттөн кийинки стресс көбүнчө төрөттөн кийинки айда жана 3 айлык мезгилде көп пайда болот. Аялга көбүрөөк көңүл буруш керек. Мунун да себептери бар. Эне болууда кыйын, жоопкерчиликтен турган үчүн. Мунун белгилери балага болгон сүйүү же тескерисинче баладан баш тартууда кирип калат. Алсыздык сезүү, уйкусуздук же көп уйку суроо, маанайдын бузулушу, бат-баттан ыйлактоо, ушундай симптомдор кирет. Алдын алса болот. Мун үчүн психотерапиядан өтүш керек, фитотерапия, организмди восстановить эте турган гимнастикаларды жасоо, иглотерапия дегендер бар. Ошолор менен алдын алса болот. Жана көпчүлүк учурда омега-3 витаминдерин, төрөттөн кийинки витаминдерди колдонуу дагы жакшы натыйжа берет. Көпчүлүк эле айымдар сиз жогоруда процедураларды айтып өттүңүз го, ага барууга мүмкүнчүлүгү боло бербейт да кээ бир үй бүлөлөрдүн. Анан мүмкүнчүлүгү болсо деле мисалы жолдошу балким түшүнбөшү мүмкүн, эми ар кандай болот го. Анан кийин үй шартында мисалы айыл жергесинде бул стрессти кантип алдын алса болот, кантип жеңсе болот, ушул жөнүндө айтып берсеңиз. Алар эми өзүнө жакшы кам көрүш керек, таза абада көп жүрүш керек, элдер менен жакшы мамиледе болуш керек. Көбүнчө эми күйөөсүнөн, жолдошунан дагы зависть этип калат. Эгер жолдошу жакшы колдоп турса, аялга камкор жасап турса, бул процесстин деле алдын алса болот. Төрөттөн кийин ич чоңойгондуктан тери кичине жабыр тартып калат да, чоюлуп, орусча айтканда растяжка болуп кетет. Анан кийин ошол тери баягы мурунку калыгындай кылып кантип сактап калса болот, кандайдыр бир балким гелдерди сыйпаш керекпи, балким кремдерди сыйпаш керекпи, эмне кылыш керек тери жабыр тартпаш үчүн? Төрөттөн кийинки 40 күндө матка жырылып өз калыбына келет. Бул учурда эч кандай көнүгүүлөрдү, процесстерди жасоонун кереги жок. Болгону бандаж кийиш керек. Эгер бандажда деле ыңгайсыздык пайда болсо, аны да чечкенге туура келет. Төрөттөн кийин 2 айдан 3 айдан кийин гимнастикалар жасап баштаса болот. Жана ичти киргизүү үчүн атайын массаждар бар, укалоо. Ошондой укалоолорду жасаса болот. Жана гимнастикалар жасаса болот. Эгер кесарево болгон болсо, бул 6 айдан кийин гана сунуштаналат. Ана жогоруда айткандай эле массаж кылганга да кээ бирөөнүн мүмкүнчүлүгү болбойт дегенде, мисалы эң эффективдүү жолун айтып берсеңиз, балким кандайдыр бир мисалы көпчүлүк кээ бир болсо жана жумуртканы ичине сыйпап, тагып, ушундай бир дагы азыр эми народный жол менен, элдик жол менен көпчүлүгү ошо бал менен жасашат. Бал менен укалоо, сулап сыйпалоо, мындай покалывание деп коет, уруп, ошондой массаждар жасат. Ал күнүнө 20 мүнөт, 15 мүнөт ошондой массаж жасаш керек. Үзгүлтүксүз 21 айда бир аз эффективдүүлүгүн бериши мүмкүн. Растяжкаларга деле определенный өзүнчө кремдер болот. Кремдерди алып колдонсо болот. Увлажняющий кремдерди баягындай теринин кургактыгын алдын ала турган, кээ бир учурда демек ошол боюнда бар кезде ошондой жумшартуучу кремдер сыйпап. Ооба, жумшартуучу кремдерди. Ооба. Муну ошол кош бойлуулук учурдан алдын алса болот да. Себеби кожа, денебиз биздики тартылып баштайт. Ошол учурда көбүнчө жыртылууга көп душар болот. Ошол убакытта жумшартуучу кремдерди же болбосо майларды колдонуп турса жакшы.
Мисалы 10 жылдап, 20 жылдап балалуу болбой жүргөн үй бүлөлөрдү дагы көп көрөбүз да. Анан бул көйгөйдү кантип жетсе болот? Ушу деги эле дарыланса болобу? Анан такыр эле балалуу болбой калуу коркунучу барбы негизи? Бар. Эми кээ бир үй бүлөлөрдө аялы жакшы болсо деле күйөөсүнөн дагы зависить этип калат. Бизде элибизде аялдан эле көрө берет да, тукумсуздукту аялдан деп билишет, бирок аял текшерүүлөрдөн өтөт, ошол эле леченияларды алат. Көп убакытты аял кетирип коет. Чындыгында жолдошун деле текшерип көрсөк, жолдошунан келип чыгат бесплодие. Ошон үчүн текшерүүдөн өтөрдө сөзсүз түрдө экөөтөн келип текшерилсе жакшы болмок деп айтат элем. Элнура, сизден дагы сурагым келип атат суук тибүү боюнча. Эмнеден улам суук тиет? Анан дагы ушул таман аркылуу дагы суук тигиши мүмкүнбү? Суук тибүүнүн көп эле себептери бар. Бул өзүбүздүн гигиенага жакшы кам көрбөө деле кирет. Гигиенаны жакшы кармабаган учурда деле инфекциялардан, жана флоранын бузулуусунан деле воспалительный процесстердин келип чыгуусу мүмкүн. Аялдар азыр көбүнчө ар кандай жерлерде, ар кандай жумуштарда иштеп жүрөт, өзүнө жакшы кам көрбөйт, муздак сууга көп колун салышат. Демек колдон дагы, буттан дагы суук тийиши мүмкүн. Жана өтө оор жумуштарды жасашат, ошонун натыйжасында деле сезген оорулары пайда болушу мүмкүн. Цистит оорусуна чалдыккандар жана ал оорууну үй шартында кантип дарылоо керек? Ошол менен катар деги эле медицинада ошол орууну кантип көзөмөлдөө керек? Эми бул цистит тагын табарсыктын мочевой пузырдын инфекциясынан, сезгенүүсүнөн келип чыгат. Сөзсүз түрдө текшерүүдөн өтүп, мачаны тапшырып, УЗИден өтүп, ошол эле бөйрөктү дагы текшертиш керек. Бул циститти көбүнчө урологдор жакшы наблюдение жасашат. Үй шартында дарылоого болот, бирок убактылуу гана. Ошол гипотермия дейт го, үшүп калган убакытта, иммунитеттин түшкөн убагында, сызга отурган убакытта деле цистит кайра козгоп калышы мүмкүн. Ошондой өнөкөт ооруга айланып кетпеш үчүн алдын алып, текшерүүдөн өтүп, дарыланган жакшыраак. Үй шартында эми гигиенаны жакшы караш керек. Диетаны жакшы сакташ керек. Кычтыра турган азыктарды, ачуу тамактарды, майлуу тамактарды, дрожждон турган тамактарды азыраак колдонуш керек. Суу көп ичиш керек. Марганцовка кыздардын дагы, айымдардын дагы марганцовка менен подмывка кылганы ден соолугуна зыян эмеспи? Марганцовка менен подмывка жасаган убакта марганцовканы аябай азыраак колдонуш керек да. Көп колдонгондагы бул терибизге зыян келтириши мүмкүн, күйгүзүү ийиши мүмкүн. Көпчүлүк элдик методдо бул лавровый лист деп коет, ошол менен көбүнчө ванна жасашат, ошол дагы көп жардам бериши мүмкүн. Бул бардык ооруга же цистит? Жок, циститке эле жакшы жардам тийгизиши мүмкүн. Ушуну кененирээк айтып берсеңиз, канча литр сууга, канчалык температурадагы сууга салыш керек, канча лавровый лист салыш керек? Лавровый листти жарым пачканы бир чайнек сууга салып кайнатыш керек. Биринчи кайнатып муздатып алып, ага может 5 литр же 3 литр суу кошуп, жок, жылуу кайнаган сууну кошуп, чтобы ванна кылган учурда дене күйбөш үчүн өзүнө жакшы температураны жасап алып, 15-20 мүнөт отурганы пайдалуураак. Жана күйүү, кычышуу сезимдери болгондо ромашка менен подмывка жасаган жакшыраак мындай алдын алат. Кычышуудан беспокоить эткен. Кычышуу көбүнчө инфекция болгондон, ошол эле кандидоз элдик бизде молочница деп коет, ошол кандидоздун натыйжасында кычышуу көбүрөөк байкалат. Ошол ромашканын жасалышын кененирээк айтып токтоло кетсеңиз.
Эми подмывка кылганда бир стакан суга 2 чайный ложка ромашканы салып алып, 10-15 мүнөткө демдеп коюп, ошол суу менен подмывка кылган деле жакшы. Сиз көрүп жаткан бул Ак Медиа YouTube каналы. Эгерде бизге кошула элек болсоңуз, дароо катталыңыздагы лайк баскычын басканды дагы унутпаңыз. Анан дагы биздин гинекологко суроолоруңуз болсо, сөзсүз түрдө комментарийге сурооңузду же деги эле Ак Медиага өзүңүздүн бир пикирлериңиз болсо, сөзсүз түрдө биз эске алабыз. Калтырсаңыз болот комментарий аркылуу. Анда эмесе, достор, кийинки чыгарылыштан көрүшкөнчөктө саламатта туруңуздар.